Апта жиынтығын чыгарган Жума баян аналитикалык программасы берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача анонсу. Жергиликтүү шайлоо, жанталашкан жаңы партиялар, көрүнүү аракеттер менен көмүскө кызыкчылыктар. Өзүнүн бизнесин коргош үчүн, бюджетке колун узартыш үчүн эле көп нерсе барат. Наркашкан азык-түлүк, каатчылыктан кыйналган карапайым эл. Масло растительное куда подняли вообще? 5000 менен келсең дагы нормальный проект кылып кете албайсың. Баш калааны башкача көргүсү келген жаратман жаштар, өзгөчө ойлонгон архитекторлордун оозду ачырган эмгектери. Бул жума жаздын келиши менен саясий чөйрөдө жандангандай болду. Өлкөдө жергиликтүү шайлоолорго даярдыктар күчөдү. Ар кайсы аймактан, жерлерден ар кандай партиялардын карааны көрүнүп, жол башчы, кол башчылары адаттагыдай эле элим үчүн, жерим үчүн, шаарым үчүн, айылым үчүн сыяктуу эл уга берип чарчаган убадаларын кайра айтып, съездерин өткөрө баштады. Айрыкча шаардык кеңешке аттанган партиялар шаша-уша чогулуп, араңдан зорго каттууга үлгүрүп калды. Шаардык кеңешке документтерди кабыл алуу болсо 2 мартка караган түнү аяктады. Айылдык кеңешке арыздарды кабыл алуу 10 мартка чейин уланмай болду. Бул жолку жергиликтүү шайлоолордо аймактык эмес, шаардык кеңешке көз кызаткан партиялар негедир көп болууда. БШКнын маалыматына караганда Кыргызстан боюнча 28 шаардык кеңешке 59 партия талапкерлерин сунуштаган. Шайлоо алдында адаттагыдай эле кайнаса каны кошулбаган партиялар бири-бири менен биригип, программаларын бирге ишке ашыруу аракеттерин өттү. Бийлик болсо шайлоону таза өткөрөбүз деген сөзүнө турду. Айтор президент Садыр Жапаров Мекенчил партиясын шайлоого катыштырбай тургандыгын маалымдады. Жапаровдун бул кадамын алкап-жалкап мактагандар да мекенчилдер партизан сыяктуу ар кайсы партиядан шайлоого катышып, бийликке барганы калды деп ачыра сындагандар дагы болду. Ал эми өткөн шайлоолорго көз чаптыра турган болсок, бийликчил партиялардын шайлоодон четтеген учуру чындап эле болгон эмес. Добуштардын көпчүлүгүн алып, парламентте таасирдүү күчкө айлангандар да дал ошол бийликтин камчысын чаап, этегине жүгүнгөн партиялар болгону бул дагы факт. Ал эми апрелдин 11-нде өтүүчү жергиликтүү шайлоолорго аттангандардын басымдуу бөлүгү жаңы бирикмелер, жаңы жүздөр, жаңы адамдар экендиги байкалат. Талапкерлердин көпчүлүгү да эл жакшы тааный бербеген катардагы элек адамдар. Өзлөрүн жаңы жүздөрбүз деп жарыялап, жарышка чыккандар өзгөрүүнү мына биз жасайбыз деп көкүрөк какласа, көпчүлүк алардын алгылыктуу иш алып кетерине ишене албай турат. Айрым серепчилер ошол жаңы жүздөрдү эски элиталар сүрөп чыгып, көшөгө артынан башкаруу ыкмасын күчөткөнүн белгилейт. Алдыдагы жергиликтүү шайлоолорду болсо, күздө өтө турган парламенттик шайлоого даярдык катары сыпаттайт. Аламан жарышка ат таптагандай эле ар түрдүү саясий топтор да күлүктөрүн саясий майданга сүрөп чыгып, мүмкүнчүлүктөрүн алдын ала сынап көргөнгө аракет кылгандай түр калтырат. Учурда жергиликтүү шайлоолордун таза өтүшү да коомчулуктун көңүл чордонундагы маселе болуп турат. Ыплас шайлоолордон улам өлкө кандай абалга келип турганы баарыбызга эле белгилүү, бирок кемчиликтерден жыйынтык чыгарып, алдыга жылуу саясатка аттангандардын абийиринен гана көз карандыгы экендиги талашсыз. Ошондой эле партиялардын салмагы менен сапаты, талапкерлердин абырою менен артыкчылыктарына да көпчүлүктүн көңүлү толбой турат. Өзүнө ишенбесе да, эптеп эле эл өкүлү болууга ашыккандар, алы жетсе жетпесе, эл башкарууну эңсегендер көз көрүнүү болгон аракети менен дареметин жумшап жаткан кербези. Убагында эрки позициясы, чечкиндүүлүгү, иш билгилиги менен эл көзүнө көрүнүп, журттун жүгүн жеңилдетип, абырою артып, зоголосу бийиктеген эл өкүлдөрү болгон. Ал эми аздыр жергиликтүү кеңешке аттангандар кимдер да, канчалык бул кызматка алар татыктуу?
Чында эле азыркынын жаңы жүздөрү эскилердин бийин бийлегени турабы? Жаштарды саясатка сүрөгөндөр кимдер да, сынагандар кимдер? Жергиликтүү бийликке жан талашкан жаңы партиялардын көз көрүнүү аракети менен көмүскө кызыкчылыктары кандай? Кийинки репортаждан көрүңүз. Жаздын келиши менен саясат борбордо эле эмес ар бир айылда кайнады. Жергиликтүү жана шаардык кеңештерге шайлоого старт берилиши менен эл өкүлдүккө ким татыктууда, кайсы партиянын даремети күч деген талкуу кызды. Ал эми аймактык шайлоо комиссиялары бул аптада шаардык кеңештерге ат салыша турган партиялар тапшырган тиешелүү документтерди текшерип баштады. 10 күндүн ичинде алардын соттуулугу, жарандуулугу боюнча маалыматтар каралат. Андан кийин гана катталып үгүт иштерине жөнөтүшөт. Ал эми айылдык кеңешке депутаттардын шайлоосу сиздерге маалым болгондой 420 айылдык кеңештерге шайлоо болуп өтөт. Азыркы кезде талапкерлерди көрсөтүү иштери жүрүп атат. Мыйзамга ылайык айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлерди саясий партиялар көрсөтүүгө укуктуу жана жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен документтерин берүүгө укуктуу. Ошол аймактык шайлоо комиссияларында азыр ошол документтерди кабыл алуу иштери жүргүзүлүп атат. Айылдык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 30 күн калганга чейин жүргүзүлөт. Дагыраагы 11 мартта арыздарды кабыл алуу токтотулат. Андан кийин документтерди текшерип 22 марттан тарта үгүт иштерине аттанышары маалым. Шаардык кеңештерге саясий партиялар аркылуу пропорционалдык система деп айтылат. Бул саясий партиялар бекиткен тизмелер менен катышат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына шайлоолор бул мажоритардык система деп айтылат. Башкача айтканда көп мандаттуу түзүлгөн көп мандаттуу шайлоо округунан талапкерлерди көрсөтүү жолу менен бул жерде шаардык кеңештин депутаттыгына катышып аткан саясий партиялар үчүн жарандар, шайлоочулар саясий партияны тандаса, ал эми айылдык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин ар бирине ушул мандаттардын санына жараша шайлоочулар добуш беришет. 11 апрелде өтө турган 448 жергиликтүү кеңешке жалпы 8326 мандат үчүн күрөш болот. БШКга шаардык кеңештерге депутаттык үчүн 59 партия катталды. Ал эми айылдык кеңештерге талапкерлер көрсөтүлүп бүт элек. Ушул 59 партиядан эң көбү тагыраагы 27си Бишкек шаардык кеңешке шайлоого катышмай болду. Андан кийинки катарда Каракол шаары турат. Ал жака 18, Балыкчыга 14, Кызыл Кыяга 12, Ош шаардык кеңешине 10 партия баратат. Партиялардын арасында айтсак, бир саясий партия 21 шаарда шаардык кеңешке катышып атканы маалым. Дагы бир саясий партия 17 шаарга, бир партия 16 шаарга, дагы бир партия 15 шаарга, дагы бир партия 14, 12, эки саясий партия бул 11ден шаардык кеңешке ат салышып атат. Дагы эки партия 7ден, бир партия 6 шаардык кеңешке, жана ушундай айрым саясий партиялар 5ден, 4дөн, 3дөн саясий партияга катышуу ниетин билгизип, өзлөрүнүн тизмелерин беришсе, 25 саясий партиялар бирден гана шаарларга катышуу ниетин билгизип, өзлөрүнүн конференцияларын, съездерин өткөрүшүп, аймактык шайлоо комиссияларына мыйзамда көрсөтүлгөн документтерди тапшырып бүтүштү. Бардык шаарлардын шайлоосуна бараткан бир дагы партия жок. Бир гана Ата журт Кыргызстан саясий партиясы 21 калаадагы добуш берүүгө катышат. Андан кийин Өнүгүү прогресс. Анын кандидаттары 17 шаарда күчүн сынамакчы. Парламенттик шайлоолордо күркүрөгөн Республика партиясы 12 шаардык кеңеште ат салышат. Ал эми 23-ү бирден гана шаарга талапкерлигин көрсөтүшкөн. Алсак энергетиктер партиясы Каракөлдө гана ат салышат. Ушундай эле партия Кадамжайда, Таласта, Кайыңдыда бар. Бүткүл жаштар деген партия бир гана Шопоков шаардык кеңешине талапкерлигин койгон. Ал эми Бишкектеги шайлоого катышып жаткан партиялардын саны дагы бир топ. Алар Кыргызстан жаштарынын прогрессивдүү партиясы, Ак Бата, Улутман, Патриот, Тандоо эркиндиги. Ош шаарда мындай көрүнүштөн кур эмес, мисалы Тилектештик партиясынын башка жерлерде тилектештери жок. 2011 жылдан бери ишмердүүлүгүн активдештирген партиянын аталышы буга чейин Кыргыз Ата болчу. Мынтип атын өзгөртүп же жаңадан түзүлүп шайлоо алдында пайда боло калган партиялар дегеле көп. Алар өзүнүн эмесинен айрылганда аброюнан. Ошондуктан булар ушундай амалга барып, эски партиялардын аттарын чыгарбай, жалаң жаңы партия менен барып атат. Ошондуктан эгерде биздин 6 фракция жогорку кеңеште отурган алар укуктуу, толук, ошолор өзүлөрүнүн ордунда баягы карапайым эл менен дагы кайта чимкириктер деп аталып, кайта тирешип калбайлы деп, булар ар бирөө өзүнчө бир 3-4 партияны чыгаргандай көрүнүп турат. Анан
Ошонун негизинде бир кенедей көр кеңешке толтура партиялар аттанган ошодон да. Алар көбүнчө программа боюнча айтыш керек негизи. Жеке бирөөнүн киши жөнүндө эмес, программалык негизинде күрөш болуш керек. Эми бул партиялар жөнүндө аталыш болуп атпайбы азыр, юридикалык жак. Ошон үчүн бүгүн башка партияда, эртең башка партиядан деп ушундай жүрүшөт да көбүнчө. Серепчилер бирден гана шаарларга шайлоого катышып келген партиялар ошол калаанын ресурсун кенен колдонууну көздөшөрүн айтышат. Бишкекте чоң ресурстар жатат. Бюджет городской бар. Ошол жерден берде жер талаштар бар. Анан градостроительный чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Элиткаларды курса болот. Мекемелерди көп жерлерди арендага алса болот. Жана жер тилкелерин алса болот. Ошондой эле бул жерде чоң имараттар жана баягы курулуштан тышкарыдагы инфраструктурный мүмкүнчүлүк эмелер бар. Ошого кызыктар болуп эле өзүнүн бизнесин коргош үчүн, ошондой бюджетке колун узартыш үчүн эле көбүн эсе барат. Анын калса мындай көрүнүш кийинки шайлоолордо бизде тажрыйба бар деп айтканга даярдык дешет серепчилер. Муну менен алар парламенттик добуш берүүгө кенен жол салып жатышканы айдан ачык көрүнүп турат. Себеби парламентаризмдин идеяларын тескери түшүнүп, саясий партиялар кадыресе бизнес жасоого өтүп алышты. Ар бир партиянын өзүнүн идеологиясы болушу керек. Мына ошол идеологияны карманган, ошол идеологияны жактырган, ошол принциптерге макул болгон адамдар ошол партиянын айланасына топтолушу керек, дагы өзүнүн принциптерин элге жайылтыш үчүн күрөшүүгө чыгышы керек. Тилекке каршы өлкөдө андай болбой жатат. Миллионерлердин клубундай болуп эле эптеп бийликке келип мандат алуу максат болуп калды. Дал ушул идеологиянын жоктугунан саясатчылар партиядан партияга секирип жатышат. Бүгүнкү күндө өлкөдө 200дөн ашык саясий партия бар. Ал жака акчасы барлар кирип отуруп, жалпы саясий аң сезимди, саясий маданиятты калыптандыруу мүдөөсү кадыресе бизнес долбооруна айланып калды. Аларды ирлештирип, партиялык принципти калыптандырбаса, мындай көрүнүш кайталана берери айдан ачык. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Жума Баян. Урматтуу көрөрман, сиз Жума Баян аналитикалык программасын көрүп жатасыз. Эми социалдык жана экономикалык маселелерге кайрылсак. Акыркы 3-4 айдан бери азык-түлүк кескен кымбаттады. Күйүүчү майдын наркы да күн санап өсүп баратат. Эл тапкан тыйыныбыз майга жетпей, казаныбыз кайнабай калды деп каңырыгы түтөгөдү менен ушул күнгө чейин бааларга көзөмөл салган бир жан болбоду. Жыйынтыгында өсүмдүк майы 54, картошка 46, жумуртка 35, эт 27, un 16,5%га кымбаттап, мындан тышкары сүт, тоок нети, алкоголсуз суусундуктардын баасы да жогорулады. Нан 5,2%га кымбаттады. Эл этке да жетпей калды. Расмий бийлик баалар рыноктук шартка байланыштуу өсүп жатканын, ага түздөн-түз эч кандай бөгөт кое албастыгын билдирип келет. Эске салсак, пандемия башталып, чек аралар жабык турганда да мынчалык кымбатчылык болгон эмес. Анткени өкмөттүн ал учурда аздыр көптүр азык-түлүк запасы болгондуктан бааларды убактылуу кармап тура алды. Көп өтпөй ал запаста түгөндү. Бийликтин айласы кетти. Натыйжада товарларга талап күчөп, таңкыстык жаралды. Ошондой эле доллардын улам кымбатташы үстөккө-бөстөк баалардын дагы да кескин өсүүсүн алып келди. Кыскасы, кыйын кырдаал элин бир жумуртка менен камсыздай албаган өлкөнүн абалын дагы бир ирет даана көрсөттү десек болот. Өкмөт өндүрүш жок деп ызылдаса, өндүрөбүз дегендер өлкөдө өндүрүш үчүн шарт жоктугун, ашыкча текшерүүлөр, контрабанда аларды муунтуп, көзөмөлсүз калган ички рыноктон айынан банкрот болуп жатканын айтып чыйпылыктап келет. Көйгөйлөр айтыла берет, бирок жыйынтык жок. Көңүлү калган ишкерлер иштерин жаап, мигрант болуп өлкөдөн чыгып кетип жатат. Экономисттер мамлекет эл алдында социалдык милдеттемелерин аткара албай жатканын айтып, абал ушундай улана берсе, өлкө дефолтко кабыларын эскертет. Кымбаттаган азык-түлүк, кыйналган эл, абалдан чыгууга өкмөт аракетин көрүп жатабы деги. Азык-түлүк менен элди камсыздоодо мамлекеттин мүчүлүштүгү эмне да, мүмкүнчүлүгү канчалык? Кененирээк Чолпон Бейшелен кызы айтып берет.
Улуттук статистика комитети өткөн 2020 жылы азык-түлүктүн негизги айрым түрлөрү дээрлик 2 эсеге кымбаттаганын жарыялады. Изилдөөнүн 4-мартка карата жыйынтыгында жумурткага болгон баа өлкө боюнча орточо эсеп менен 105 сом 85 тыйынды түзгөнү жана өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу 38%га өскөнү белгилүү болгон. Ал эми картошканын баасы 32 сом 53 тыйынды түзүп, былтыркы жылга салыштырмалуу 49%га жогорулаган. Мындай абалга өлкөнүн импортко көз карандылыгы жана доллардын курсунун кескин жогорулашы себеп. Соңку айда гана базарлардагы баалар турукташа баштаганын Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги айтууда. Мен айтып кетейин, акыркы бир айдын ичинде ошо ундун баасы туруктуу десек болот. Мана биринчи сорттогу ундун баасы учурда орточо республика боюнча 32 сом 60 тыйын түзүп, бир айдын ичинде бул таптакыр бул баа өзгөрбөдү. Экинчи сорттогу un ошол учурда орточо баасы 25 сом 50 тыйынды түзүп, акыркы бир айдын ичинде 40 тыйынга гана кымбаттап, же 1,5%га өстү. Ал эми нандын баасы акыркы бир айда өзгөрбөдү. Макарондук азыктар, макарон азыктары тескеринче баалар арзандай баштады, манеки 1 сомго чейин. Вот. Нарк атаандаштыктын негизинде гана жөнгө салынат делгени менен базарларда абал башкача. Азык-түлүккө болгон баа барган сайын асмандап жатканын шаар тургундары айтып нааразы. Себеби бардык тармакты кымбатчылык каптап эле баратат. Бирок айлык менен пенсияга бир дагы сом кошулган эмес. Поднялись, все поднялось. Масло растительное, куда подняли вообще? Мы вот пенсия 5000, все поднялось, мы ничего купить не можем. Сахар 60 сомов, а был 40 с чем-то килограмм. 60 сом, масло растительное 150, 135, 140 бутылка масла, а был дешевле. Эмес бардыгын эле капчыгына зыян тийип атат азырчы. Мисалы келсең азыр 5000 менен келсең дагы бир нормальный продукт кылып кете албайсың. Доллар көбөйтү деп эле, көтөрүлдү деп эле мына мисалы. Продукттарды кымбаттатып атат. А биздин зарплаталар болсо баягыдай эле эч өзгөрүү жок. А буда эмне болот эми? Кандай жашоо болот? Мен алган айлыгыма туура келбей атат. Базарда кымбаттап атат, баалардын баары кымбаттап атат. Ал арада экономика жана финансы министрлиги ири соода дүкөндөрдүн ээлери менен социалдык маанидеги азык-түлүктөрдүн баасын кармап туруу боюнча макулдашууга кол койду. Анда негизги 4 азыктын баасын тагыраагы, өсүмдүк майы, un, кумшекер жана нанды 1-июлга чейин кымбаттатпоо чечими кабыл алынды. Кум шекери боюнча айтсам, өндүрүүчүлөр ай сайын 200 тоннаны ири дүкөндөргө 54 сомдон берет. Тактап айтканда, бул шекердин 2 ай мурунку баасы болуп калат. Ал эми сатуучулар анын үстүнө 3%дан ашык кошуп сатышпайт. Нанга келсек, бир нандын баасы 16 сомдон ашпагандай болушу керек. Бул товардын сатуу баасынан 5% төмөн дегенди көрсөтөт. Бир сөз менен айтканда, ишкерлер товарларды өз баасында гана сатат. Эми алдыдагы 3 айды карап көрөбүз. Жакшы натыйжа болсо макулдашууну дагы узартабыз. Өкмөттүн бул аракетин экономисттер дагы колдоого алат. Бирок ири дүкөндөр менен макулдашуу аркылуу бааны кыска мөөнөткө гана кармап турууга болот. Ошондуктан муниципалдык дүкөндөрдү ачуу жакшы натыйжа бермек дешет. Кандайдыр бир жанагы ошол базарга да эмеде турган үчүн дагы акча албай койсо бир топ төмөндөмөк, ошого калган рыноктагылардын баардыгы багыт алып же отурам ошолор көрүп, ошого баага аракет кылмак ошондо түшүргөнгө. Экинчиден муниципалдык ишканаларды ачыш керек. Социалдык тармак багытта мисалы үчүн нанга баа көтөрүлүп баратканда муниципалдык пекарнялар же отурам болсо нан жасоочу жайлар болуш керек. Алар социалдык негизде өз чыгымынан пайда кошпой туруп, ошол негизде сата турган болсо, башка өндүрүүчүлөр, башка соодагерлер дагы ошол баага ориентир алмак. Кеңешбек Алимбеков ошол эле кезде чет өлкөдөн кирген товарлардан алынчу салыктарды азайтуудагы оң натыйжасын бермек деп билет. Азык-түлүктүн кымбатташына албетте күйүүчү майдын наркынын көтөрүлүшү дагы себеп болууда. Нефти трейдерлер ассоциациясы бул Орусия мунай заводдорундагы кырдаал менен түшүндүрүүдө. Россиядагы заводдордун бааны көтөрүлүшү бул биринчи деген болсо баягы нефтин дүйнө жүзү боюнча баасынын көтөрүлүшү болуп атат. Өзүңөр карап көрсөң баягы эл аралык валюталык фонддон деле айтып атат 20%га чейин азыр нефтин баасы жогорулайт деп. Биринчиси себеп ошол болуп атат. Экинчиси болсо бул Россияда азыр былтыр өзүңөр билесиңер баягы пандемияга жараша андан тышкары Россияга карата баягы Европа көп мамлекеттер арасында санкция койгончо алардыкы көп заводдору баягы иштеп чыккан өздөрүнүн баягы көлөмдөрүн эч жака сата албай кыйынчылыктар болгондо. Быйылкы жылы алар баары өзүнүн баягы кубаттуулугун азайттырып аз чыгарып башташты да.
Бирок бул баалар ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасынан эң төмөн экенин монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги айтууда. ГСМ боюнча биздин ошол республикабыз мындай чоң нефть өндүрүүчү мамлекеттердин арасына кирбейбиз, но бирок биздеки ошол баалар, айтып кетиш керек, ошол башка алыскы өлкөлөр эмес, могу Евразиялык экономика биримдикке кирген өлкөлөрдүн арасында биз экинчи орунда турабыз. Казакстандан кийин бизде баалар, Казакстандан кийин биз экинчи орунбуз ошо арзандыгы боюнча. Ошол эле Россия, ошол эле Белоруссия, Армения караганда бизде баалар бир кыйла арзан. Ага карабай эл өкүлдөрү өлкөдөгү азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын кескин кымбаттап кеткенине тынчсызданып, өкмөттү тез арада чара көрүүгө чакырды. Алар өлкөдө айлыкка, пенсияга салыштырганда базар баасынын жогорулоосу элге оорчулук жаратарын эске салды. Алсак депутат Тазабек Икрамов маселеге өкмөттүн көңүлүн бурбай жатканын сындады. Ошондуктан мына майды эле айтайынчы, мына Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда 10 сомдон ашык мына дизель менен күйүүчү майдын разницасы. Эмне үчүн сиздер Казакстан менен ошону сүйлөшүүгө алып барбайсыздар? Россияда кум шекердин баасы бир топко арзан бизге караганда бүгүнкү күнү. Ушулар менен да сүйлөшүү жолдорун алып барыш керек. Элдерибизге бул маселени чечип бериңиздер. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы ЕАЭП өлкөлөрүнүн ичинен азык-түлүктүн баасы Кыргызстанда эң жогору болгон. Ал эми инфляциянын деңгээли Улуттук банктын февралдагы маалыматына ылайык өлкөдөгү жылдык инфляция 10,2% түзгөн. Ошону менен катар башкы банк баалардын өсүшү жыл ортосуна чейин токтоорун божомолдоп жатат. Чулпон Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, Жума Баян үчүн. Чоңдорубуз саясат менен кайнап, элибиз каачылыктан кыйналып турганда көңүл көтөргөн, келечекке үмүт арттырган сыймыктуу жарандарыбызда жок эмес. Баш калаада билим алып жаткан жаш архитекторлор Кыргызстандын ири шаарларына жан киргизип, улуттук колоритти сиңирүү менен чет элдиктерди өлкөгө тартууга белсенүүдө. Шаар куруучулар Бишкектин азыркы абалына нааразы. Дүйнө өнүгүп, имараттар асман тиреп, элдери булутка аралашып жашап турганда биздин түтүнгө аралашып жүргөнүбүз уят деп намыстанган жаштар шаардык түзүлүштү түп тамырынан өзгөртүүгө кудурети, билими, тажрыйбасы да жете турганын айтат. Анын үчүн колунда долбоорлору да даяр турат. Ири шаарларыбызды иретке келтирип, жаңы каланы жаратабыз деген жаратман архитекторлордун оозду ачырган эмгектерин кийинки репортаждан көрүңүз. Бул чет өлкө эмес, Кыргызстандын Таш көмүр шаарына курула турган телерадио мунаранын макети. Эгер 23 жаштагы Акайдын тилеги ишке ашса, Жалал-Абад облусундагы Таш көмүр шаарында эс алуучу Сейил багы менен бирге телерадио мунара жана анын жанына өзгөчө стилдеги заманбап имараттар салынганы турат. Азырынча кыялдарын кагазга түшүрүп, макет түрүндө жасап жаткан жаш архитектор. Келечекте бул долбоору ишке ашарына ишеничи зор. Көп учурларда баягы акча каражатына карап, канчалык кайра ошол салган акчасын чыгарып берүүгө көп кызыгышат. Көп түрдө экономдуу болсун, эми көп инвесторлор да студенттер көп келип кайрылат, фантазиясы күчтүү, ээн эркин чийишет, ойлогонун чийип бере алышат деп. Ошондуктан да инвесторлор бизге көп келгенден, бирок бул долбоорлорду салуудан бир эмес бар, конструктивный расчет, расчетторду жылдан материалдар өтө кымбат материалдар болуп эсептелет да. Себептен да заманбап технологиялар менен, тенденциялар менен колдонулган. Борбор каладагы жогорку окуу жайларынын биринде архитектура жаатында билим алып жаткан Акай баш калаанын башаламан курулушуна ичи чыкпай турганын жашырбайт. Келечектеги архитектор кунарсыз үйлөрдүн курулушу күч алганын айтып, Бишкекке жаңы заманбап көрүп берүү керектигин, бирок бул идеяны ишке ашыруу өтө оор экенин жакшы түшүнөт. Ошондуктан ал бош аймакка жаңы заманбап шаар кургусу келет. Анан бизнес кызыкчылыгында эле салынып кеткен дагы имараттар бар. Азыркы учурда Роза Ветровда сакталган эмес, ошондуктан бизде смог болуп кышкысын. Мындай башаламандык менен кыскача айтканда салына берген да. Эми аны
Деметки чектандан көрүп менин оюмча жаңы шаар эле курган ашты. Жаш архитекторлор келип бир баш кошулуп бир иштесе бир оңосо мүмкүн да. Мисалы үчүн ландшафттык архитектор келип, монументалдык архитектор келип жана турак жайларды чыгып турчу архитекторлор ошол келип бир акылдашып туруп анан чечимдерге келип кандайдыр бир чоң күчтүү архитекторлор да бар, алардын да насатын угуп ошондон арган бир жыйынтыкка чыгып оңдосо болот деп ойлойм. Болбосо бир отдалённый бир участокко дагы Бишкекте разгрузка кылып, жакыныраак жака жаңы бир эмелерден куруп. Азыр муну айтканда бүт эле курулуштун баары тоону көздөй багыттанып баратат. Абанын тазалыгына дагы бул ылдыйкы жакта да жерлер азайып баштады. Көбүнчө эле тоо жактан эле алып тоого көп багыттанып баратат да. Кийинки учурда ошо келечекте тоого эле кетебиз деп ойлойм мен. Тоонун архитектураны тоого байлайбыз деп. Кыргызстанда таланттуу архитекторлор көп. Бул жакта туруп Европадан тапшырма алып, долбоор чийип берип жаткан жаштар арбын. Кыргыз мамлекеттик курулуш жана архитектура университетинин мугалими, студенттер тарабынан иштелип чыккан кызыктуу жана уникалдуу эмгектерди ар дайым мамлекетке сунуштап турушаарын айтат. Бирок өлкөдө аталган проекттерди ишке ашырууга азырынча каражат жетишсиз. Жанакындай коммерция маселеси болуп атпайбы? Көбүнчөсү эмне биз мындай коробкалар азыр байкасаңыздар, көп эле бишкектил эмес деле бул Кыргызстанда жанакындай серый мындай коробка масса дейлик каптап атат да. Бул эмнеге байланыштуу? Ошол биринчи очередь коммерцияга да. То есть бул канчалык квадрат жанакындай көп болуп, өтө простой жөнөкөй салынышы болсо, ошол тарап утуп атат да, акча маселесине байланыштуу да. Конечно, улуттук архитектура бул жасаш оор, буга өзүнчө технология керек. Технологиядан мурда жанакын айткандай кадр өзү маселеси керек да. То есть именно улуттук архитекторлор да, кыргыз этно архитекторлордун жетишпегендиги ушул жерден билинип атат да. Бирок ойлойм, Кудайым буйрса, ушу эгемендүүлүк алганыбызга 30 жылдай болду. Ушул негизинде мындан ары ушул именно ошо улуттук архитектура басым жасалат го деген ойдомун да. Учурда илим жана техниканын өнүгүшү менен адамзатты таң калтырган мега курулуштар күн санап көбөйүүдө. Дүйнөдө чоң өзгөрүүлөр болуп, асман тиреген имараттары бар өлкөлөр туристтерди өздөрүнө тартып келет. Ал эми бул кыргызстандык архитекторлор аларды ээрчибей, кыргыздын этно архитектурасын өнүктүрүүнү каалашат жана эңсешет. Мындай долбоордун бири Атабейит мемориалдык комплекси тарапка курулуучу этнопарк. Мисалы, улуттук оюнда кандай булар колдонулат эле? Ошолорду мисалы могул жерде мындай бир эмелер бар, жанагы Тоос корголдун центри, жана колдон өлчүктүн центри, теги центр национальных напитков, центр национальных жанагындай игр дегендей бир комплекстер бар да. Ошо негизинде парк, этнопарктын курамы түзүлмөк да. Ошондой бир попытка свободный. Бул ишке ашып калыш толук ыктымал. Эмнеге дегенде жанакы кайта суроо келе турган болсок, улуттук байлык табыш керек да архитектуранычы. Бул азыр болсо да кийин сөзсүз түрдө ишке ашат деген ишеним бар да. Италиядагы атактуу Пиза мунарасы 1319-жылы курулуп бүткөн. Бийиктиги 17 метрлик мунара бүгүн өз огунан жантайып калды. Ошого карабай, атактуу мунара 7 кылымдан бери кулабай турат. Ал эми Кыргызстандын борбору Бишкекте жарым кылымдык имараттар пайдаланууга жараксыз же кооптуу деп табылууда. Мындай жайлардын бири Манастын 1000 жылдыгына карата 25 жыл мурун курулган Башкаладагы Манас айылы. Дагы бир таланттуу архитекторлордун бири Эмилбек Бактыбек уулу Манас этнографиялык комплексинин жаңы долбоорун иштеп чыккан. Салынган 1995 жылы Манастын 1000 жылдыгына арналып салынган Манас айылы комплексинин уландысын иштегенбиз. Анын функциональный жайгашуусунда болгон да. Ортодо Манас, оң тарабында Бакай, сол тарабында Каникей, Манастын артында чийирденебиз. Ошон эле айланасында Манастын 40 чоросу, Манастан кийинки урпактары, Семетей, Сейтек, ал эми Манастын урпактары биз деп эркин эл Кыргызстандын эркиндигин чагылткан аракет кылганбыз. Кудай буйрса Бишкек шаары өнүгөт. Мен жекече оюм Бишкек шаарын мен өзгөртө турган болсом, мисалы үчүн этно архитектура объекттер көбөйтмөкмүн. Жогорудагыдай долбоорлор ар тараптан колдоо тапса, жаш архитекторлордун кагаз бетиндеги көз жоосун алган долбоорлору жүзөгө ашат деген үмүт чоң. Себеби жигердүү, жаратман жаштардын өлкөнүн шаарларынын азыркы түзүлүшүн түп тамырынан бери өзгөртүүгө кудурети, билими жана тажрыйбасы жетиштүү. Тазагүл Эмилбекова, Рыскелдер Расулов, Жума Баян.
Сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүз. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Өлкөбүз тынч, элибиз аман болсун. Саламатта туруңуз.